Ассаламу алейкум, атпай жұртым, кемеңгер қырғыз елім, ұйық болған әзім екенім. Мен өзіңіздер білгендей, ұшы сос тармақтардан ақылды олып, ақыл үйретіп, әрбір болып атқан нәрселерге өз пікірімді таштабай, сабырдуулықты сақтап, қолымнан келішінше уақыт беріп күтіп келген болчумун. Чектен ашты, чектен. Но мен саяси айдынға 2021 жылы президенттік шайлоого катышып, ошого талапкер болуп, ошону менен келип, бирок шайлоодон Жапаровдун колдоочулары шайлоо добуш бергендердин 70-тен ашык пайызыны алгандыгы үчүн ошолордун добушун урматыга саясаттын этикасын сактап убакыт берейле деп күткөн болчумун. Бирок чектен ашты. Мен бүгүн бул мамлекеттик кызматкер деген тонду жамынып алып, бандиттик кылган кылык жоруктарды айтып өтпөсөм кеч болор. 2023 жылдын 27 декабрында кечке маал мени ГКМБнын сотрудниктерим деп чакырып, барган жеримден машинага кыйнап салышып, каршылык көрсөткөнүмө карабастан бандиттерче уурдашып, 8 күн камап белгисиз жерде. Үйдөгүлөрүмө, жакындарыма кабар бердиртпей, иш алып барып аткан компанияма кабар бердиртпей кармап жатышты. Албетте бул жөн эмес. Өзүңүздөргө, баарыңыздарга белгилүү болгондой, декабрь айдын аягы бул флешмоб жүрүп атты. Туудун алмашууга каршы акциялар жүрүп атты. Тынчтык митингдери пландалынып атты. Каршы пикир жарыялагандарды камоолор менен коштолуп атты. Мен да ушул нерседен кем калбай өзүмдүн пикиримди айтсам, мен дагы бир салымды кошсом деген нерсени кылдыртпай, мен уурдап кармап жатышты. Албетте учурдан пайдаланып, бул кыргыздын туусуну алмаштырууга, кыргыздын желегин желбиреткен, туусуну көтөргөн кыргыздын жараны катары алмаштырууга дагы, өзгөчөлүк киргизгенге дагы каршымын. Мен Кыргызстандын 5 облусуга желекти желбиретип, туу көтөргөн тууларымды гана тааныймын. Себеби бул тууну, бул гербти, бул гимди Кыргыздын легендарнуу парламенти, депутаттары, Залкар, Керемет, Кыргыздын тарыхый адамдары, Казат Ахматов, Абсамат Масалиев, Медеткан Шеримкулов, Болот Шамшиев, Төлөөн Касымбеков деген залкар адамдар кабыл алып, өзүнөрүнөн кийинки биздин муунга берген тууну алмаштырууга албетте мен да каршымын. Эми буну менен эле коштолуп калбай, кармап, бандиттерче камап отуруп, ар кандай нерселер менен коркутушту. Компанияңа кол салабыз, компанияңдын бүтүн болгон нерселеринге арест коебуз, жакындарыңа залакаң тийип калышы мүмкүн деп ар кандай нерсе менен коркутуп көрүштү. Бирок өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ноябрь айында дагы мага жабылгыс, илешкис иштерди токуп отуруп, камап да көрүштү. 52 миллион төктүрүп, 52 миллион төктүргөн Аскелгенсип, анын үстүгө сол чөнтөккө 100 миллион бересиң деп араң чыгарышты. Эми өзүңүздөр да билип, угуп, көрүп аткандай, канчалаган биздин коллегалар, кесиптештер, куруучулар канчасы камалып, төгүп, кусуп чыгышты. Албетте
интернет айдыңында айтылған суммалардың 3 есесін беришти. Бұл айдан ачык нерсе. Эми ушул менен эле калбастан инвест климат деп, инвестиция тартуу деп, кайдагы инвестиция? Өзүңөрдүн, өз өңөрдөн чыккан, өз ишкерлериңерди колдоонун ордуна куугунтуктаганыңар аз келгенсеп камап, камаганыңар аз келгенсеп кустуруп, кустурганыңар аз келгенсеп монтип уже өмүрүгө, ден соолуктарыга кол салып баштадыңар, чектен чыктыңар. Мен өзү мындай дагы эмоционалдык билдирүү жасап, өтө эмоционалдуу дагы адам эмес болчумун. Бирок ар бир кылынып аткан иштер, мыйзамсыз иштер, тескери иштер албетте адамды дагы эмоциясынан чыгарбай койбойт экен. Өзүңүздөр көп болгондой, акыркы убактарда өтө көп тескери нерселер, мыйзамсыз нерселер коштолуп атат. Коштолгон аз келгенсеп макул, төктүрсө төктүрсүн, макул, камаса камасын. Бирок өлүмдөр менен да коштолуп кетип атат. Бул эмне деген коомчулук болдук? Эмне деген улут болдук? Тамырыбыз терең, тарыхыбыз кенен дейбиз. 6 кылым эмес, 60 кылымдык тарыхыбыз бар элбиз дейбиз. Суубуз сатылып атса, жерибиз сатылып атса, өттө биздин улуттук идеологияга тескери көрүнүш болчу, коркунуч берилчү нерселер кабыл алынып атса, унчукпай отурганыбыз. Албетте мен бун менен токтоп калууга, bunday нерселерге унчукпай коюуга дитим барбады. Манас бабага окшогон бабалардын, урпактардын, ата бабалардын урпактары катары, тукумдары катары жөн жатканыбыз туура эмес. Мына жакында эле биздин дагы коллега Арстанбек Абдылдаев аган сырдуу өлүмү, табышмактуу өлүмү учурдан пайдаланып Арстан агайдын, Арстан Байкенин жакындарына, үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтам. Сабырдуулукка чакырам. Бирок жакын арада биз дагы жаштар, кыргыз коомчулугунун, кыргыз мамлекетинин, кыргыз улутунун келечеги болгон жаштар Булуң бурчтан, Жет облустан белдүү эртеңги улуттун эртеңгисине кайдыгер эместер менен баарлашып, сүйлөшүп, кеңешип, мындай адилетсиз, акыйкатсыз беспределдердин мизин майтаруу жолун издейбиз. Кеңешебиз, сүйлөшөбүз, биригебиз, баарыбыз колубуздан келишинче күрөшөбүз. Андай кылбасак болбочудай. Буйруса мындан кийин бат-бат чыгып, болгондой айтып, бөлүшүп, колдон келишинче баарлашып турабыз. Көрүшкөнгө чейин саламатта болуңуздар. Дуктан түшпөңүздөр. Кыйын замандар күчтүү адамдарды чыгарат. Акыйкатсыздыктар күчтүү муунду чыгарат. Аман болуңуздар.